Бері Зулантиявызынаке ертең Қырғыз Республикасының башқы мыйзамын қабыл алынғанына туп-тура 25 жыл болады екен. Азыр біз болса, ошол ертеңки майрамда турлай бері өзінің темасын башқы мыйзамыбыздын алкагында кеп калатабыз. Студиябызда дагы сонун бир коногубуз бар. Ооба. Ак улутман демократиялык кыймылынын лидери Мекенчил агабыз десек болот. Максат Чекеев, саламатсызбы? Саламатыңыз менен, кош келиптирсиз. Чоң рахмат, сизге майрамыңар менен келе жаткан. Чоң болсун дейли. Кош келиптирсиз. Алгач эле анан мынакей конституциябыз жөнүндө кеп кылып аткан соң сөзсүз түрдө өзүңүзгө баягы жеке сизге баягы жекече суроо бергим келип атат да. Учурдагы Кыргызстаныбыздын конституциясы менен башкы мыйзамыбыз менен сиз канааттандыра ушул алгачкы суроо болсун. Чоң рахмат. Эми буга чейин баарыбыз билебиз, өзүңүздөр эле күбө болуп келдиңиздер. Конституция бир нече жолу өзгөрүп келатты. Мына акыркы эле 2010-жылы революция деген конституция кабыл алгандан кийин мораторий киргизилген. Негизи ушул конституцияны өзгөртүп бериш керек дегенчи биздин буга да толук кошулганмын. Ошол кезде дагы өзүм мындай айтканда революцияда катышпасам дагы, бирок кыргыз элинин мындай айтканда патриоттор, жарандары катары кайдыгерлик карабай биз ошону туура көргөнбүз. Бирок тилекке каршы өзүңүздөр көрдүңүздөр, мурдагы жылы референдум болуп туруп, бул өзгөртүү келди. Негизи эле бунун жыйынтыгы, результатын мен айтат элем. Күтпөгөн балким результат калып келди, жана туура эмес результат калып келди. Азыркы учурда кош бийлик пайда болуп калды. Кош бийликтен кандай? Премьер-министр менен президенттик мындай айтканда бир тең болуп калып, укуктуу болуп калдык десек болот да. Бул эми биздин өзүнүн эле кыргыз элинин менталитетине, албетте биз эми жаш мамлекетпиз, мындай айтканда биз азыр изденүүдө жүрөбүз. Бирок бул мындай айтканда жакшы бир опытта болдук десек болот. Бул биздин менталитетке туура келбеген нерсе деп айтам. Себеп дегенде илгертен эле мына кыргыз элим өзү биздин эле ошол эле Кыргызстандагы башка улуттарды эле айтсак, эч качан мисалы вазирден чындык издеген эмеспиз. Же вазирден негизги эле өлкөнү башкарган инсан катары караган эмеспиз да. Биз баарыбыз эле ханга барчубуз. Же болсо журт башчысына барчубуз. Журт башынан гана сурачубуз, журт башынан гана чоң нерсени күтчүбүз да. Ошол сыңары биз азыр ойлойбуз, ушул кош бийлик азыркы учурда өзүнүн эффектүүлүгүн көрсөтпөй кайра терс жагына кетип жатат деп айта алам да. Балким буга чейинки болуп өткөн баягы мамлекет башчыларынын эмгектеринен же болсо ишмердүүлүгүнөн улам балким ушундай бир чечим кабыл алынып мыйзамыбызга өзгөртүүлөр киргизилген чыгар. Же учурку таптагы Кыргызстаныбызга балким ушундай бир өнүгүүчүлүк жолунда же болсо ушундай башкаруу системасы туура болушу мүмкүн деген ой пикирдеги кандай карайсыз? Эми мен өзгөртүү керек болчу деген андай кажеттиги ошол мына 16-жылда биз референдум болуп атканда көргөн жокпуз. Ошол кезде эле мына өзүңүз карап көрсөңүз, тарыхты карап көрсөк, мисалы Совет дооруна эле калсак, биздин биринчи эле алгач мындай мамлекет куруп аткан кездеги конституция 29-жылы кабыл алынган экен, бул Кыргызский СССР депчи. Ошону мына 93-жылга чейин мындай айтканда бир конституция менен жашап келди десек болот да. Эми бул албетте бул башка мамлекеттин конституциясы СССР, бирок ошондо дагы кыргыз элим бир конституция менен жашынакай эле жашап келдик. Анан кийин 91-жылы эгемендик болгондо ошол кезде легендардык парламент биринчи биздин эгемендүүлүк болгондо конституцияны иштеп чыгышына 2 жыл коротуптур. Өзүңүздөр ойлойсуздар, легендарлуу парламент бул ошол кездеги бизнесмендер эмес, азыркы парламентте ошо олигархтар эмес, мисалы ошол кездеги жарандар, мындай айтканда, действительно мен да алар кишилерди сыйлайм, патриоттор деп эсептейм. Булар бир конституция иштеп үчүн 2 жыл коротушуптур. Ал эми бизде мына адан кийин эле Аскар Акаевичтин убагында биринчи туңгуч президент сонда 5 жолу өзгөрдү. Мунун кажет эмне кереги бар? Улам сан өзгөртүп, Аскар Акаев өзү деле көрсөттү, бул өзгөртүүнүн мындай айтканда результаты же эффектүүлүгү болбойт экенин. Өзү деле көрсөттү. Ал өзгөртүп атып өзү мына каяка кетип калды. Ошондон кийин эле Бакиевдин учурунда деле өзгөртүүгө тоже аракет болду. Ал деле өзгөртүп атып эмне болду? Ал деле мындай айтканда сыртка чыгып кетти. Анан кийин эле мына 16-жылы, 10-жылы ошол эле кездеги Алмазбек Шаршенович өзү мындай убактылуу өкмөттүн мүчөсү болуп, өзү кол коюп, мораторий киргизип, биз өзгөртпөйбүз деген деп туруп, анан кайра референдум киргизди эле, мына аягы эмне болуп атат? Опять же, мындай айтканда, кайра эле ошол нукка келип атабыз да. Анан мен дагы жеке көз карашым конституциядан бул оюнчук эмес. Бул мына желекти же гербти кабыл алдыкпы? Гимнди кабыл алдыкпы? Ошол сыңар калыш керек болчу. Өзгөрбөш. Бул биздин баш мыйзам. 93-жылда кабыл алынган баш мыйзам, мен ойлойм, бул башка ушул мына өзгөрүп келаткан конституция менен баарын салыштырганда, ошол кездеги конституция менен жеке оюм, бул мындай айтканда эң эле мындай айтканда түпкү маанай менен эффективдүү мындай айтканда
түпкүлүгү бар конституция деп эсептеймин да. Сиз өзүңүз конституцияны, баш мыйзамды канчалык деңгээлде жакшы билесиз? Чын айтайын, мен юристтер катары, мен өзүм юрист эмесмин. Юрист катары мен аны толук билем деп айта албайм. Бирок биздин күнүмдүк мындай айтканда мамлекеттин башкаруу жактан ал конституциянын азыркы учурда канчалык эффектив экенин мен толук айта албаймын да. Өзгөртүп атып, чын айтканда уже эл деле өзү аны изилдөөгө же аны мындай айтканда жаттап калууга деле уже мына максат койбой баштады. Ушу биздин баш мыйзам эффективдүүлүгүнө мен күмөн санайм деп атпайсызбы? Анан ошого байланыштуу сиз мына ак улутман демократиялык кыймылын негиздеп, анын алкагында кыргыз элинин, кыргыз улутуна тиешелүү болгон баалуу укуктарды камтыган ушундай бир мыйзамдарды кабыл алып жатсыздар да. Анан Кыргыз кодекси деген дагы китеп чыгаруу аракети болду. Мунун максаты тууралуу айтып берсеңиз да. Эми конституция деп айтсак, бул азыркы мамлекеттин конституциясы, бул мамлекетти башкаруунун системасын жөнгө салуучу мындай айтканда баш мыйзам да. Ал эми ошол эле кыргыз элинин ичинде же кыргыз жарандардын ичиндеги мындай айтканда күнүмдүк турмушка жөнгө салып турчу бир мындай айтканда мыйзам жок экен да. Биздин мындай айтканда этикалык, моралдык жактан бири-бирибизге сүйлөшүү, мисалы алик алуу, ошол эле кыргыз менен кыргыздын ортосунда карым-катнаш түзүү боюнча мындай айтканда бир биздин мыйзамдарыбыз жок экен. Ошонун артынан биз улутман демократиялык кыймыл, ак деген кыймылыбыз мындан 4 жыл мурун Кыргыз кодекси деген мындай айтканда китеп чыгарганбыз. Биз ал китепти морально этикалык конституция катары сыңары, мындай айтканда күнүмдүк турмушта юридикалык жактан эмес, же мамлекетти башкаруу жактан эмес, бул эки адам менен ортосундагы алып жүрүү ошол мыйзам катары алып чыксакпы деп биз ошону жазганбыз. Бул биз буну өзү ойлоп тапкан жокпуз. Биз аны автор деп да айта албайбыз. Бул мындай айтканда кыргыз элинде 1000 жыл мурун келаткан эле мыйзамдар болчу. Кыргыз кандай болуп келген, кыргыз өзү ички дүйнөсү кандай, кантип жашаган, ошол эле мисалы намыскөйлүк, ошондой эле бийлик бутактарында негизинен эле биз максатты акцентти ошол бийлик бутактарындагы инсандар койгон. Себеп деген өзүңүз көрүп атасыздар. Саясатчыларыбыз акыркы кезде кандай болуп атат? Бүгүн бул партия болсо экинчи тиги партияда. Бүгүн бул киши менен болсо экинчи тиги киши менен. Мындай айтканда ишеним жок болуп калган. Бүгүн бир сөзүн айтса, эртең бийликке келгенден ал сөзүн аткарбай калат. Же аны унутуп калат, же башкача мындукта мында бурмалай баштайт дагы. Бул мындай айтканда биздин чыныгы кыргыз деген адамга бул мындай айтканда төп келбейт. Мисалы ошол эле Жапон элин алсак, мен Жапонияда 2 жолу окуп келдим. Ал жакта кичинекей бир нерсе болсо эле, мисалы же баласы бир мыйзамды бузуп койсо, атасы намыс үчүн бийликтен кетип калган. Мындай айтканда намыс үчүн өзүнүн мындай айтканда фамилиясын, өзүнүн мындай айтканда тегин сактап калыш үчүн намысын кетип калган. Бизде баласы эмес, өзү бузуп атса дагы до конца турушат да. Бул Кыргызда болгон эмес. Биз ошондуктан артынан Кыргыз кодексинде бул морально этикалык конституция деп жазганбыз. Бирок тилекке каршы ошо кездеги бийликте бизде ал китепти чыгарбайсыңар деп запрет кылып койду. Бирок азыркы учурда мына биз экинчи чыгарышын иштеп атабыз да, жакын арада ошол Кыргыз кодексинин экинчи чыгарышын чыгарабыз. Ошол Кыргыз кодекси ишке кирип, кабыл алынып, ошол мыйзам иштеп калса, Кыргызстанда жашаган башка улуттардын өкүлүн кемсинтип албайбызбы? Жок. Бул тек гана кыргыз элинин улутун гана биринчи жөн нукка салмай деген кандай? Мисалы ошол эле Кыргызда биз айкөл эл болобуз жана аябай биз мындай айтканда башка улуттар менен достчулукта жашаган эл болобуз. Ошонун ичинде да камтыганбыз да. Биз башка улут менен достчулук болобуз жана биринчисинен, экинчисинен башка улутка именно ответственности биз алабыз. Кыргыз эл алат. Ошол эле уйгур болобу, дунган болобу, орус болобу, алардын мындай айтканда коопсуздугунан баштап, алардын жакшы жашоонучу именно биз мындай айтканда ответственность моюнга алышыбыз керек да. Ошону биз ошол Кыргыз кодексине камтыганбыз. Ал эми сиз айтып аткан жанагындай көз карашты ошол кезде бизде чыгарганда, силер башка улутка мындай кыласыңар, тигиндей кыласыңар деп, мындай айтканда киргиздер же болбосо ошол эле кайра ошол именно эки оттун ортосуна от салган инсандар ошондой кылып бизге запрет кылышкан да. А биз наоборот кайра ошол ответственности биз алып атабыз өзүбүзгөчү. Алардын жанагындай юридический жактанбы, коомсуз жактанбы же ушул кыргыз мамлекетинин келечегин куруу боюнча именно кыргыз эл. Мындай айтканда үйдүн ичинде ата бар да. Ата өзүндө ошо баласы боюнча же жакшы жашоо боюнча же өзүнүн мындай айтканда кийинки инелери боюнча жакшы жашоо боюнча именно ответственность ким алат? Ошол ата алат да. Ошондо сыңар же болбосо бир үйдүн ээси болсо, конок кезде ал коноктун мындай айтканда жакшы тоозу боюнча ким ответственность? Ал ошол коноктун, ошол үйдүн ээси алат. Биз ошонун сыңары именно кыргыз улутун, кыргыз мамлекети эле айтып атпайбы? Республика Кыргызстан эмес, Кыргыз республикасы. Ал эми тагыраак которсак,
Кыргыз республикасы эмес, бул кыргыз мамлекет дегенде да так которулат, же республика кыргыз деп так которулат. Ошо жагын эле айтсак, мындай айтканда туура которуш ошондой да. Биз ошонун сыңары баарын тең мындай айтканда изилдеп туруп ошодон кыргыз кодекси же кодекс кыргызы деп чыгарабыз. Кыргыз кодекси. Мынакей ошол маалыматтар же ошол мыйзамдар элге жайылтылып, элдердин маалыматы болгон соң, балким учурдагы мисалы, учурда деле мыйзамыбызды толук билбеген жарандарыбыз бар. Өздөрүнүн укуктарын, өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн биле бербеген дагы жарандарыбыз бар дагы. Бул көрүнүш болсо, мыйзамды билбеген көрүнүш көптөгөн баягы талаш тартышуучуларда же болсо жарандар ортосунда конфликттерде же ушундай бир көйгөйлүү маселелерде баягы өз укуктарын билбей эле балким колдонулуп же болбосо балким бир жабыр тартып калган учурларды билебиз да. Анан балким сиз айтып аткан ушул Кыргыз кодекси өз укуктарын билүүгө жардам берет болуш керек же болбосо ошол мыйзамдардын алкагында жашоого. Балким ушул сиз айтып аткан Кыргыз кодекс чыкканда, ошол мыйзам менен жашаганда азыркы учуркы таптагы конституциябызга, башка мыйзамыбызга бир дал келбештик же болбосо каршылаштык учурлары болуп калбайбы? Мен бул жерде дагы бир баса белгилетким келет. Бул юридикалык конституция эмес, бул мындай айтканда морально этикалык. Бул эки адамдын ортосунда гана бири-бирин карым-катнаш түзүү боюнча гана жана өзүнүн кантип алып баруу боюнча гана болгон ошондой морально этикалык мындай айтканда бир конституция катары алып чыгып атабыз. Ал эми өзүбүздүн баш мыйзабыбыз, албетте ага эч кандай тиешеси жок. Жана аны биз кайра өзгөртүү керек же мындай керек деп туруп ага чакырбайбыз. Бир гана биздин кыймылдын бир гана биздин азыркы өзүбүздүн позициябыз кандай? Азыркы ушул кош бийлик бир жагынан өзүнүн эффективдүүлүгүн жогору айткандай көрсөтпөй жатат. Биз ойлойбуз, парламенттик системаны деле көрдүк. Анын канчалык бизге кереги же кереги жок. Эми албетте ар бир жарандын өзүнүн позициясы бар. Биз өзүбүздүн позициябызды айтып кетишибиз керек. Бизге күчтүү президенттик гана бийлик керек. Азыркы учурда мына биздин көптөн күткөн президент келдик деп айта алабыз. Бул Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Биз ойлойбуз, ал кишиге биз болушунча полномочиялар беришибиз керек. Себеп дегенде мына акыркы эле кадрлык перестановкаларды көрдүк. Эгер президентибиз алып койсо, премьер-министрибиз аны кайра жумушка коюп деген бул эми туура эмес. Мындай айтканда, любой эле мисалы ишкананы алсак, генеральный директору жумуштан алып койсо, анын зам директору кайра жумушка коюп кой деген бул башаламандыкка алып келет. Биз ойлойбуз, ал туура эмес деп. Ошондой эле мына 16-жылдагы референдум катары киргизилген бул конституциядагы бир өзүнчө бир саясий бир максатты көздөп, келечектеги өзүнө бир какой-то бир мындай айтканда бир выгодаларды көрүш үчүн гана иштеп чыккан экен, референдум экен көрсөтүлдү дагы. Биз ойлойбуз, балким 90-жылдагы, 3-жылдагы кабылган конституцияны кайра мындай айтканда алып келишибиз керек. Балким 100% ошондой болсо дагы, бирок ошонун негизги формасында биз кайра алып келиш керек деген азыр ушундай суроолор жаралып атат да. Жакшы. Эми Азамат мырза, сизди көпчүлүк эл ушундай Максат мырза. Кечиресиз, Максат мырза, жогоруда Азамат Жаналиев бизде конокто болгон болчу. Максат мырза, сизди көпчүлүк эл ушул мекенчил, патриот адам катары тааныйт да. Анан сиз жасап жаткан иштер, кыргыз үчүн, кыргыз улуту үчүн жасап жаткан аракеттер, балким ушул биздин жаштардын мекенчилдик сезими бир аз аздык кылып жатканынан келип чыккан же чыгып аткан жокпу? Балким ар бир инсаныбыз, кыргыз мамлекетинин инсаны өзүнүн эл үчүн салым кош керек. Албетте биз сиздер дагы мына ушундай азыр передачаны алып бараткан бул деле салым. Ушул кыргыз элине конституция боюнча болобу, мисалы ошол ар кандай маалымат таратуу, бул деле аябай чоң сон, бул деле патриотизм деп койсо болот. Биз буга чейин өзүнчө чоң проектлерди алып келдик. Ошол эле көчмөн оюндарын баштаганда башында 2008-жылдан бери иштеп келдим, ошону жазып, анан жаратып, анан кыргыз кодекс деп чыгараттык. Кыргыз мамлекеттин бренди деп тур, мисалы Асман өлкө деп тур, биз дагы Skyland деп чыгардык. Ошондой сыңары көптөгөн жоболорубуз бар. Азыркы учурда мына биз Улутман демократиялык кыймыл ак деп иштеп чыктагы, бул биздин негизги максатыбыз ушул кыргыз мамлекетинде кыргыз элинин баалуулуктарына негизделген демократияны түзүү. Батыш өлкөнүн же мисалы Америка болобу же башка мамлекеттин өлкөлөрүнүн баалуулуктарына курулган демократия эмес, именно кыргыз элинин. Мисалы ошол эле парламенттик республика болуш керек деп атат. Ал эми аны парламенттик деген эмненин негизинде негизделген? Мисалы ошол батышты көрүп эле аларда парламенттик республика эффективдүү экен деп бизге киргизген болбойт. Биз биринчи өзүбүздү карашыбыз. Бизде ошондой парламент сыңары болду эле буга чейин. Албетте бизде мындай айтканда элдин башкарысы болуп келген. Биз көчмөн демократиялыкты айтып келгенбиз. Бизде балким
уруулардын үстүндө мындай айтканда башкаруу болуп келген чогулупчу, бирок ошонун үстүнө негизделип иштеп туруп анан кийин конституциясы кабыл алыш керек эле. Бирок тилекке каршы биз батышты көрүп эле, то батышты көрөбүз, то Американы көрөбүз, то Японияны, азыр Түштүк Кореяны көрүп ошону копировать этип атабыз да. Эми ал туура эмес. Биз өзүбүздүн балыбызды көрүш керек. Анан кийин жана жогору жакта конституциончу дагы айтып кетким келет. Сиз суроо берип калбасызбы, жакшы билесизби, билбейсизби деп. Мен чын айтайын, ачыгын айтайын, ушунчалык аз өзгөрүп атып, мен жакшы билбейм. Ичинде азыр кайсы бир нерсе кандай болуп калды. Бул өтө мен өзүмдүн же мисиде айткым келет, өзүмдүн негизин айткым келет. Ушул бул менин мисалы билбестигим эмес, бул мамлекеттин же биздин ошол кездеги бийлик бутактарынын элге жеткирүүнүн максаты койгон эмес да. Референдум кылган кылып алды, бирок койгон эмес. Мисалы ошол конституцияны канча үй бүлө бар, мисалы Кыргызстан 6 миллион элибиз болсо, балким бир 500 миң же 300 миң үй бүлө бар да. Ошо 300 миң китеп чыгарып, конституция ар кимге бесплатно таратып берсе, акысыз. Мына көргүлө, изучать эткиле. Мисалы мен үй бүлөм бар. Мен өзүм отуруп алып, балдарым менен көрүп алып, мына балам көрүп, ушундай конституция бар. Бул кыргыз элине үйдө желек турат. Гербти айта албайм, бирок желек турат. Желек турган сыңары ошо конституцияда туруш керек. Бул биздин маш мыйзам. Сиз айтканда биз кандай жок, сизде жок, менде жок, башкаларда жок. Аны чыгарат дагы, жана билесиз 2-3 жыл мурун дагы кызы чучуп кеткен, конституцияны жоготуп кетти деген. Эми ойлобойсузбу, биз ошол министерство юстиция ошол кезде жана парламенттин өзүнүн же башка жок болуп аткандан кийин карапайым элде кандай болсун? Анан албетте биз үчүн конституция бул какой-то бир жомок катары болуп калган да. Бир жерде бар, турат. Конституция кайсыл жерде сакталат биздин конституция максатында? Эми негизи бул менин жекече оюм, бул министерство юстицияда болуш керек. Себеп дегенде биз негизги юридикалык орган, мындай айтканда юстиция болуп аткандан кийин министерство ошол жерде болуш керек. Анан албетте экинчи мындай айтканда оригинал копиясы деп коелук. Эми оригинал өзү министр болгондон кийин оригинал бул парламент болуш керек, анан президенттин өзүндө сакталыш керек. Эми мындай айтканда парламент өзү действительно бул биздин элдин өкүлдөрү болуп аткандан кийин, анан жана ханыбыз болуп аткандан кийин падышабыз ошол жерде сакталыш керек. Бирок 2 жыл мурун көрдүңүз, жок болуп кеткен да, таппай. Сиз айтып атпайсызбы, ар бир үй бүлөгө таратып бериш керек деген сыяктуучу. Балким ошондой бир кыймыл аракеттер жасалганда гана биздин замандаштарыбыз, мекендештерибиз өздөрүнүн укуктарын, башкы мыйзамды толугу менен билип алышат. Анткени кандай ойлойсуз, Кыргызстандын ар бир жараны баш мыйзамды толугу менен болбосо дагы билиш керек, э? Албетте бул конституцияны балким жанагы оригиналдын өзүнүн кандай болгону ошондой кылып туруп таратпаса да, мисалы ар бир кыргыздын ичинде Куран бар эмеспи? Биз Куранды ар бир үйүбүздө бар, аны бийик коебуз, аны билебиз. Баарыбыз мындай айтканда арабча түшүнбөсөк дагы, бирок аны аябай мындай айтканда сыйлап, биздин динибиз ислам болгон ошондой туруп майынде иш аракет кылабыз да. Анан ошондой эле конституция. Бул биздин мамлекетти курганын эле бирден бир көрсөткөн атрибуттарын, символун. Бул биздин именно ушул конституция. Мына кече жакында эле өзүңүз Азамат Жаналиев айтып кеттиңиз, бул биздин желегибизди коргоп, ошол жерде мамуса жок болуп турду. Бул бир атрибуттун бир символу да. Ошондой сыңары эле конституция бул атрибут да. Бул эмнин мыйзам үстүндө биз жашап атабыз негизи эле. Мен мисалы ошол эле азыр кыргыз тилинде сүйлөп атам, ошол кыргыз тилинде сүйлөп атканга мага кайсы мыйзам уруксат берип атат? Кайсы жерде бар? Эмне үчүн мен англисче сүйлөгөн жокмун азыр же орусча сүйлөгөн жокмун? Ошону биз ошол китеп туруш керек негизичи. Бирок тилекке каршы эмнегедир ошол эле мына кыйын деген саясатчыларыбыз болобу, парламент болобу ошону ойлонбойт. Жеткирин кантип жеткирет? Гезит аркылуу эле эмес, телевидение аркылуу эмес. Ошол китепти мен ойлойм 300 миңдөө жана канча үй бүлө болсо ошончо экземпляр кылып, мындай айтканда жөнөкөйлөштүрүп, балким мындай эл карапайым түшүнгөндөй кылып туруп, орус, кыргызча албетте биринчи мамлекеттик тил, анан кийин орусча кылып туруп таратыш керек. Таратып туруп ар кимге бесплатно бериш керек дагы, ал үйдө туруш керек. Куран катары биринчи Куран турса, экинчиси ошол биздин конституция туруш керек. Баракелде. Ооба, биз ошол бүгүн албетте баш мыйзамга баш ийип жашообузду улантып атабыз. Максат мырза, сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Жакшы, пайдалуу маек үчүн кызыктуу. Мен дагы бир тааныштырып өтсөм, Ак Улутман демократиялык кыймылынын лидери Максат Жакиев менен биз маек курдук. Жакшы көрөбүз, ишиңиздерге ийгиликтер болсун дейле дагы биз берүүбүздүн сапарын алдан өзү улантабыз. Ооба, алыстабаңыздар.